Саламатсыңарбы менин кичинекей өнөктөштөрүм. Маанайыңар кандай? Маанайыбызды жакшыртуу үчүн айланабыздагы жакындарыбызга карап бир жылмайып коелу. Азаматсыңар. Мекен таануу сабагын баштасак анда. Сабагыбыздын темасы жаратылыш буюмдары. Жаратылыш буюмдары эмне экен деп кызыгып жатсаңар керек, Анда күн коюп угуп отурабыз жана маалыматыбызды кеңейтүүгө аракет жасайбыз. Жаратылыш буюмдары булар жыгачтан, темирден, чоподон жасалган түрдүү буюмдар. Ошолор жөнүндө көрөбүз. Мисалы үчүн ооз комузду чертип күй чыгарабыз. Ошол темирден жасалат. Биз колдонгон кайчылардан дагы ара буларды отун аралайбыз, дарак аралайбыз. Отун чапкан балталарыбыз, кичинекей бадалды кырккан кайчыларыбыз темирден жасалат. Ал эми жыгачтан жасалгандары эсе комуздан күй чыгарып кол ойнотобуз. Андан буюмдарды салган сандык, биз мектепте отурган парта стулдарыбыз, сабак даярдаган столдорубуз, атка жасаган ээрлер жыгачтан жасалат. Ал эми чоподон эсе монондой кооз идиштер, тарелка, идиш аяктар толтура чайниктер жасалат. Ал эми асыл таштар, зергер буюмдар деген буларга үйдүн ачкычы кирет, кыздар, аялдар таккан шакектер, колго таккан сааттар кирет, моюнга таккан, кулакка таккан сыргалар, билерзиктер кирет. Ушулардын бардыгы зергер буюмдар. Мындан дагы көп зергер буюмдары бар. Балдар, бүгүнкү тема түшүнүктүү болсо, темабызды бышыктоо үчүн өзүңөр деле жыгачты, темирден, зергер буюмдарынан, чоподон жасалган буюмдарды тизмелеп жазып көргүлө. Канча түшүнгөнүңөр боюнча жазсаңар болот. Ийгилик анда эмесе балдар.